Бул жайга Ош шаарындагы таштандылардын дээрлик баары алып келинип ташталат. Күнүнө 1,5–2 куб метрге чейин таштандылар ушул жерге алып келинип ташталат. Майрам күндөрү болсо таштандылардын саны дагы 2 эсеге өсөт. Тагыраак айтканда 500–600 тоннага чейин таштанды келип ташталат. Чейрек кылымдан бери таштанды ташталып келген жердин жалпы аянты 54 гектарды түзөт. Соңку 3–4 жылда шаардагы курулуш жанданып, андан чыккан акыр чикирлер бул аянтка батпай кеткен. Мындан улам таштандыларды түрүнө жараша чогултуу жана жок кылуу негизги көйгөйлөрдөн болгон. Натыйжада 2 жыл мурда шаарга жаңы санитардык полигон курула баштаган. Анда таштандыларды өзүнчө эргеп жок кылууга болоору маалымдашкан. Таштанды аянтын куруу иштери учурда 90% аяктап калган. Пайдаланууга берилсе, санитардык нормалар толук сакталаары айтылууда. Өзгөчөлүгү суусу сарыгып отдельный болуп, короче, жердин астына жерге сиңип кетпейт да. Таштандыларды бул жерге таштай беребиз. Анан таштандылардан чыккан отход суусуну өзүнчө жок кылышат, өзүнчө топтолупчу. Ошол өзгөчөлүгү бери эски полигондо чогуу таштала берет эле. Азыр только строительный эмес, бутовой мусорларды алып чыгып турмуш тиричиликтен чыккан таштандыларды алып келип таштайбыз. Өзгөчөлүгү ошодо. Таштандыларды жок кылуу менен чектелбей, андан пайдалануу учурдун талабы. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев кытайлык алдыңкы экологиялык техникаларды колдогон компания менен келишим түзүп, апрель айынан жаңы завод курууга белсенди. Завод 2 жылда толугу менен бүткөрүлсө, Оштогу таштандылардан электр энергиясы өндүрүлөт. Азыр мына Бишкекке курулду го. Бишкекте уже баштады, жакшы натыйжасын берип атат. Бизде да Кудай кааласа болуп калса, бул 2 полигон кытайлардыкы, түрктөрдүкү экөө тең ишке түшүп калса өтө жакшы болот. Аянты 20 гектар, анан 2 жылдын ичинде бүтүрүп беребиз дешип атат. Бүтүрүп беришет. Анан ошол таштандыларды күйгүзүп, ошо электр энергиясын чыгарабыз дешип атат. Ошо 2 жылдын ичинде бүтөт экен да. Бүтүрүп беришет. Эске салсак, Оштогу таштанды полигону Кыргызстандагы көптөгөн башка свалкалар сыяктуу турак жайлардын жанына жайгашкан. Ал жакта жашаган адамдар абанын, суунун булганганына жана туруктуу инфекциялык оорулар менен даттанып келишет. Эгерде жаңы завод ишке кирсе, бул сыяктуу көйгөйлөр жоюлары айтылууда. Бигимай Асанова, Маруф Шакиров, Ош жаңылыктары.